Нурньюз маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек. Франциянын президенти Эммануэль Макрон француз аскерлери Ислам мамлекети радикал уюмунун Чоң Сахарадагы лидерин жок кылышканын билдирди. Мамлекет башчы 16 сентябрда Твиттерге Сахелдеги террордук уюмдарга каршы күрөштө дагы бир чоң ийгиликке жетиштик деп жазды. Аднан Абу Валид Ал-Сахвари качан жана кайсы жерде өлтүрүлгөнү айтылган жок. Ислам мамлекети радикал уюму Франциянын мурдагы колониялары Буркина Фасо, Мали жана Нигерде коопсуздук күчтөрүнө карапайым элге кол салып келет. Ал-Сахвари 2017 жылы америкалык жана нигердик аскерлер окко учкан терактты уюштурганын моюнга алган. 2020 жылдын августунда ал франциялык 6 гуманитардык кызматкерди жана алардын жергиликтүү айдоочусун өлтүрүүгө өзү буйрук берген. Франция Сахел аймагында террорчуларга каршы күрөштүн алдыңкы катарында турат. Тажикстанга ок-дары түрүндө жардам берүү жөнүндө мыйзамы Казакстандын мажилисине келип түштү. Бул тууралуу мажилистин эл аралык иштер жана коргонуу комитетинин төрайымы Айгүл Куспан билдирди. Белгилей кетсек, мындан мурдараак Казакстан Тажикстанга жардам катары 3 миллион 240 дана 5,45 мм патрон, 20,076 дана 23 мм патрон жана 10 000 дана 82 мм миномет огун берери кабарлаган. Мыйзам июнь айында коомдук талкууга чыгарылган. Андан бир ай мурун эле кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылыш болуп өткөндүктөн ал катуу талкуу жараткан. Буга байланыштуу Казакстандын коргонуу министрлиги түшүндүрмө берип, Казакстандын эки коңшу мамлекеттин ортосундагы чатакка түрткү берүүгө ниети жок экенин белгилеген. Министрлик билдиргендей, 2019 жылы декабрь айында Тажикстан Тажик-Оган чек арасындагы кырдаалды орлонушуна байланыштуу Казакстанга аскерий техникалык жардам сурап кайрылган.